Буларда баягындай акчаны да үнөмдөп сарамжалып жүрөт. Бизге ошо баягындай чоң-чоң тойлорду кылып, коомго көрсөтөбүз депчи. Мактанып, кошкаларына мактанбайт. Өзүңөр деле байкап калсаңар керек. Эгер бул жерде мындай бир мероприятие болсо, же мындай бир када салтты белгилешсе, ошо адамдарды же гостиницада көрөт, же болбосо үйүнө келет да, ошо баягындай чакан эле кылып уюштуруп элет, тамактын түркүлөрүн коюп коет, адамдар өздөрү барып алып жеп, калышынча калгандары анан ошо менен калат. Ошо фушет сыяктуу да, ооба, тупа туура айттым, ошондой. Эми бирок биздикинде ошо баягындай чоң тойлорду кылып, ат чабыш деби, анда бул эми ысыраптык менен барабар да. Ушул банк тармагында топтогон тажрыйбаңызды бир Кыргызстан үчүн да бир пайдаланып, балким ошол жак менен Кыргызстан менен кандайдыр бир иштешейин деп атасызбы, же азыркы иштеп аткан банкыңызды Кыргызстанга байланыштырып кандайдыр бир кызматташайын деп атасызбы? Ушул пландарыңыз барбы ушул боюнча? Кудай буйрса, бул пландар болгон, болуп келатат, Кудайга шүгүр. 2007-жылы биз ушундай бир кичинекей бир ошо проекттин үстүнө мен жардамчы катары барганмын. Ошо баягы ислам өнүктүрүү банкы ошо Кыргызстанда бир пилотный исламский банктын пилотный программасын өнүктүрүү боюнча бир программаны иштешкенге менен өзүмдүн салымымды аз болсо кошком. Эми бизде ошондой бар. Эми мен деле постоянно эле ошо жолуккан адамдарга айтып келатам. Эгерде исламский банк, ислам финанслоо, каржылоонун закондор жагынан техникалык жардам болсо, мен колдон келишинче жардам берем дегем. Даже бекер эч кандай бекер эгерде ошондо Кыргызстанга качуу боюнча, ооба, Кыргызстанга качуу боюнча закондорду даярдаганга Кудайга шүгүр, мен Малайзияда 13 жыл жүрдүм. Алардын уже Малайзия баягы исламский банктын өнүшү боюнча азыр аябай бүтөп жакшы мындай ийгиликтери бар. Анан мында карасаңар, эгерде саясий эрк болсо, ошо даже чөлдө деле сен ошо бир какой-то бир бизнес центр ачсаң болот экен да, чөлдө. Мына азыр байкалган керек, азыр ошо Дубайдын 90% сырттан келгендер. Себеби буларда баягындай фризона деп коет, баягындай налог төлөбөсүң жок. Өткөндө мен досум Малайзияда Кыргызстан айтқан болчу, мен налоговый бүткөм жумушчуга сага барба деп. Мен айттым, Дубайда налог төлөбөйсүң, сага жумушчуга. Бирок энди өзүңөр байкадыңар, Дубайдын климатын көрдүңөр. Ого караганда Кыргызстанда бир топ Кудайга шүгүр 5 бул жерге караганда. Эми баягында мына условиялар түзүп, баягы сырттан келгендергечи, например, инвесторлор болобу, баягындай атайында профессионалдар болобу, алар үчүн условия түзүш керек. Ошо Дубай Эмираты ошонун условиясын түздү бул жерге. Өзгөчө азыр ушул тапта эмнени сагынып турасыз Кыргызстандай? Кымызды сагынып турасызбы, борсокту же? Эми, конечно, жайлоодорду сагынып турабыз. Ооба, ошо жайлоодо отуруп, ошол сорполорун жеп, кымыздар аны ошого жетпейт эми. Эми баягында өзүң билдиң, көрдүң, мен бир уул, бир кызым бар. Эми ошолор туугандар менен бирге чогуу өссө, кандай сонун, алардын балдары менен бирге ойноп. Эми ошондой болот. Эми азыр энди өзүң билесиң, ааламдашуу процесси жүрүп атат. Эми баягы менин балдарым бирөөсү Малайзияда, бирөөсү бул жерде төрөлгөн. Алардын кырсында эч кандай эмеси жок, байланыш жок да. Мен ошол кийинки убакытта мен ошол аябай тынчсыздандырат да. Кыргызча билишеби балдар? Кыргызча үйдө сүйлөшөт. Бирок эми сыртта энди школдорго алар энди англисче окуш керек да. Ошо туугандар менен балдарым бирге ойношсо, ошо кыргыздык эмесин ошо сактап калса экен да. Эми себеби дегенде булар азыр энди сыртта жашагандан уже буларды уже баягы Кыргызстанга болгон эмеси көп болбойт да. Кыргызстанга болгон сагынычы көп күчтүү эмес. Эми Кыргызстандагы кабарларды негизинен ошол ОРТнен көрөбүз. Эми бизде гезиттер жок да, өзүң билесиңер. Гезиттер көрбөйбүз да. А так Азаттыктан көрөм постоянно. Ошо эртең менен окуйм. Жумуш барганда да Азаттыкты көрөм. Бул телевизордон айтпаттым, спутникке чыккан кыргыз каналдары жок да азыр. Жок, азырынча чыгана. Энди чыкса гана жакшы болмок. ОРТ бар, ОРТ көрөбүз. Бул китеп текчеңизде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары болуш керек, э? Бар. Ошо өткөндө баягы когда падает горы дегенди окуп бүттүм эле. Ошону окуп бүттүм. Бул жактан интернеттен бүт Кыргызстанды ушул жерден билип турасыз. Ошол жерден ушу видео, ошо, например, сен өткөндө могу жакшы тартыпсың. Ошону ушул жерден көрөбүз, например, ыңгачсыз суроолорду көрөбүз. Азаттык плюс деген аябай ушу жакшы өрбүгө баштапсыңар. Өткөндө баягында Калтыбек көрдүсүзбү? Ооба, Калтыбек көрдүм. Өткөндө баягы Лелекте бар бир тартыпсың, аябай кайгылуу окуя. Ошо сыяктуулар бизге жакшы ден, ошондо биз билип турсак, бизде Кыргызстанда бар. Сиздер деле эгерде Челеркого кетсеңиздер кийин, Орусияга балким башка жака деле 3W azatlyk.kg'ге кирип, биздин видеону жана ошондой бардык макалаларды, интервьюларды бүт бул azatlyk.kg аркылуу окусаңар болот.
Булардын эмне пайдасы чыгат азыр конституциянын силерге? Эч кандай пайдасы жок, чын айтканда. Же өздөрү же байланышпайт, же өздөрү интерес кылып де компанияларга эметип чалышып сурап билсе деле болмок. Мисалы канча Кыргызстандын жараны атуулуу бул компанияда иштейт же тиги компанияда иштейт. Эч кандай жашап атасың? Кандай жашап атат, эч кандай мүмкүн бизде деле биякта кандай кыйналагандар деле бар, адан жардамы жок. Көпчүлүк кыргыздар каттоого турушпайт экен да? Алардын көбү Ну да, эмне үчүн турушпайт деп ойлойсуз? Ошо биздин это наша баягы орусча айтканда боль, это наша боль. Себеби бизге каттоого турса, юридиялык жардам беребиз. Башка, например, власть эмираттары менен какие-то проблемы возникнут, кто научит, легче и быстрее решаем эти все вопросы. А эмнеге турушпайт, в основном избегают орусча айтканда. Мындай ойлошот, эми онда кереги жок, акча төлөп туда-сюда. Но самое главное булар билишпейт. Биздин азаматтарыбыз бул жерде очень жесткое мындай на наличие такой легкой свободы. Бул жерде все полностью везде отслеживается. $150 кечирип коесуз, $150 төлөш керек турбайбы каттоого туруш үчүнчү? Башка конституциялар деле ошондойбу? Казактардыкы, Израильдики баары выше. Бул мыйзам боюнча ушундай, э? Мыйзам боюнча, конечно, потому что консульство подразумевает это самообеспечение. Бюджеттен акча вообще алынбайт, только на квартиру. И все. Анда бюджеттен акча алынбаса, анда жарандардан алгыла деп өкмөт силерди коюп берип койгонбу? Жок, это принятая норма во всем мире. Во всем мире это принятая норма. Потому что баягы сиз Бишкекте дагы силер, например, Минюстан кагаз алам десек, где нотариальный заверить этсеңер, бесплатно же не сделал. Это же все регулируется ценовой политикой. Вот бизде дагы ошондой. Ар бир чет өлкөгө чыкканда регистрация болуш керек. Биздин Кыргызстандын консульствосу бул Дубайдын ичинде акча сурашат. Негизи бул акысыз болуш керек. Канча акча сурашат? $150, $200 чамасында. Кыргыздар анан келип каттоодон өтүшөбү, регистрациядан өтүшөбү же өтпөй койгондор көппү? Өткөндөр да бар, өтпөгөндөр да бар. Көбүнчө өтпөгөндөр. Анткени алар деле чын айтканда ошол акчаны үйүнө таап деле үйүнө тиги тамак ашына желеткөнү жакшы. Конституциянын мындай милдеттерин билесиңерби силер? Булар менен иштешесиңерби? Каерде жайгашканын билесиңерби? Бир көргөнсүңөрбү ошол адамдарды? Конституцияда иштеген адамдарды? Чын айтканда көргөн эмесмин мен, бирок укканмын. Консульство деген бул Дейра аймагында, районунда жайгашкан. Анан акча сураганда, чын айтканда же шайлоого да катыша албайбыз, же эч кандай Кыргызстанда болуп аткан шайлоо биз бияктан эле катышсак мүмкүн болмок. Негизи эгер регистрациясы бар болсо, бул деген акысыз, мыйзам түрүндө акысыз болуш керек. Бирок $150 сурашат силер баргансыңар, э? Айтышкан Элдер барып $150 төлөп каттоодон өтүшкөн. Каттоодон өтүшкөндөр бар. Наша боль деп атпайсызбы сиз? Биз элдер менен сүйлөшсөк, алар да айтат да, алар сиздерди айтат. Наша боль депчи. Барсак аябай урой тиет дейт. Чын элечи. Башкалар болсо тимде чай кофе берип, бул жактагы ушул чакан эле кыргыздар да. Ашып берсең, ошондо да аябай бир терс кабыл алат дейт. Телефон чалсаң урой жооп берет дейт. Балким сиз муну билбейсиз. Сиздин кызматкерлериңиз ушундайдыр. Жок, мындай сүйлөк ушундай факторлор керек да, балдар. Биздин бул жерде дагы ойлогола силер, например, ушундай чоң шаар бири-бирибизди билебиз. Телефонуңузду билишеби? Бардыгы билишет. Сотой телефон. Да, биздин сайтыбыз бар. Здесь все грамотные. Бул жерге келген биздин жигиттерибиз великолепные, знают и компьютерную технику, и общаемся мы. Менин кызым биякта иштечү эле. Жол кырсыгына кабылып келдим биякачы. Иштечи Дубай молдо Эл Гурейден компанияда. Абалы кандай болду азыр кызыңыздын? Азыр ошо оор эле го деп ойлойм да. 4 айдан бери жатат турбайбы? 4 айдан бери уктап аткан, комадан чыкты дейт. Эми комадан чыгып кичинеми кандай десем эми Жылыш барбы? Жылыш кичинеден болуп атат. Азыр сүйлөшө аласызбы кызыңыз менен? Сүйлөй алабы кичине? Сүйлөй албайт. Бул жактагы кыргыздардан кабар алып атышабы? Кыргыз балдарына? Биздин кыздарга рахмат, ушу келип, карапайым кыздар келип жанакы жардам берип атышат, морально, материально дегенде ошо. Консульстводон кандай бир жардам берип, визаларыңарды маселеси жок эле бүтүп берет да, проблемасы силер? Алар эчтеке кылган жери жок. Жардам сурап кайрылдыңызбы?
кайрылган виза жөнүндө биз эчтеке чече албайбыз, акча чечет деп